Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Карызга батырган сүйүү» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Акча адамга сыноо катары берилет. Өзгөчө карыз пенденин адамдык сапаттарын, берилген убадасына тактыгын, Кудай алдындагы актыгын, жоопкерчилигин оңой эле сынап коюшу мүмкүн. Бул китептин каармандары да бири-бирине кепил болуп, банттан насыя алып, чоң сыноого кабылышат. Каржылык чоң кыйынчылыкка тушугушат. Ортолоруна сүйүү, достук, боорукердик, жек көрүү сыяктуу сезимдер аралашат. Карызга батырган сүйүү. Повесть. Соода деген түшүнүксүз жумуш. Аны жаратылыштын кубулуштарында эле билип болбойт, чиркин. Ошол эле базар, ошол эле товар, ошол эле баалар, ошондой эле күн, ошол эле сатуучу сен. Бирок кечээ күнкү укмуш болгон соодаң бүгүн кашайып нөлгө түшүп, буга эч түшүнө албай отурасың. Сооданын пири тетири бата берип, кардарларын каргап койгонсуп, токтолбой өткөндөр менен албай кеткендерди түшүнө албай жалдырай карайсың. Эмнемдем жаздым экен деп кылган кылыктарыңды, кесир сүйлөп койдумбу деп айткандарыңды талдап жибере жаздайсың. Мындайда адам өзгөчө ырымчыл да, коркок да боло түшөт. Соодан болуп кетсе экен деп болгон, билген ырым-жырымды кылып киресиң. Ал бара-бара күндө жасала берип, адатка айланат да, эртең менен ал ырымдарды кылбасаң соодаң болбой калчудай, бир нерсең жетишпей жаткандай сезиле берет. Укмуш чоң соодага кирип, киреше турулуу болуп калган күндө деле ошол кээде адамдын күлкүсү келээрлик ырымдарыңды таштай албай жасай бересиң. Анткени соода деген жаратылыштын кубулуштарынан да маскара, түшүнүксүз жумуш. Алим дагы мындай ырымдоолордон куру эмес. Товарга барбаган күнү ал элдин эң алды болуп базарга келет да, соодам шыр кетсин деген ойдо эч жака бурулбастан шыпылдай басып, түз эле контейнерине жетип, аны калдыратып, шалдыратпай, сагалап турган ийгилик менен кирешени чочутуп алчудай акырын ачып, оң буту менен аттап кирип, дайындап койгон жеринде даяр турчу арчаны түтөтүп аластап чыгат. Товарларды орун алмаштырмыш этет. Ушул жарашык базары жаңы ачылгандан берки 10 чакты жылда соода кылып жаткан алимге бул кылгандары соодан болсо экен деген ырымдан мурда азыр көнүмүш адатка көбүрөөк айланып, буларды жасап жатканында жакшы сөздөрдү деле күбүрөнүп, ак тилектерди да тиленбей деле коет. Ал азыр бутуна жакшы эле тургандыктан токпейил тартып, бүгүн болбогон соода эртең болот. Быйыл өтпөгөн кийим эмдиги жылы өтөт деген деңгээлге жетип калган кези. Бүгүн дагы жанагы адатка айланган ырымын кылып контейнерин ачкан соң дагы бир көнүмүшү менен күчтүү кофесин кайнатып ичип, жумшак орундугунда ыңгыранып отурду. Кийим-кечек саткан базардын сатуучуларына да, алуучуларына да эртең мененки саат 7:30 эртелик кылгандыктан өйүз-бүйүз контейнерлер коюлган өтмөк катарлар бош жана тынч дагы. Андагы алим боюн бош таштай жумшак орундугунда дагы да ырахаттанып алса болот. Жайкы саратандын аптаптуу күнү тоо артынан эбак баш бакканы менен али боор көтөрө элек болгондуктан түнкү салкындын илеби айланадан өчпөй, алимди ого бетер ырахаттантып, үргүлөгөн кейипке келтирди. Бир кезде такылдай баскан шиш таканын үнү чукул кирип келгенинде аргасыздан көзүн ачып, чалкалаган калыбынан обдулуп, оңдонуп отура берип, өз көргөнүнө өзү ишене албай калды. Чочуп да кетти.
Анын дал маңдайында кадимки ай чырайлуу, арген үндүү ырчы Айчүрөк Иманалиева келип калган экен. Бул күтүүсүздүктөн дел боло түшүп, анан ордунан тура калгыча жандай салып, такылдай баскан бойдон өтүп кете берди. Ооба, бул мындан 15-20 жылдай мурда өзү сүйгөн, фанаты болуп концерттерин калтырбаган Айчүрөктүн куду ошол жап-жаш кезиндегисине окшош кыз экен. Булактай басып алыстады. Алим буга таң калып, оозун ачып, узата карап турду эле ал базардын этегине чейин барып, оң жактагы акыркы контейнердин эшигин шарактата ача баштаганда гана бул сулуу келинчек мындан ары ушул базарда иштээрин боолголоп сүйүнүп кетти. Сүйүнүп кеткени ал ушул супсак жашоосунан, бир өңчөй күндөрдөн тажап, кандайдыр бир жаңылыкты эңсеп жүргөн, ойдолуп турган 35 жашын көркүнө чыгарган кинодогудай, китептердегидей чоң сүйүүгө кабылгысы келген. Ойлоп көрсө, күлгүндөй жашында үйлөнүп алып, ошондон бери кайран жаштыкты кор кылып, көр оокаттын артынан кубалап келе жатыптыр. Эми дагы 10-15 жыл өтсө, карылыктын калдыраган эшиги ачылып, анын кагжыраган босогосун аттачудай. Ошондо артка кылчайса, жалаң көр оокат менен акча, байлык кубалап, соода болсо экен деп акыйган күндөр гана эсте калчудай. Ырас, бул жылдарда жакшы эле ийгиликтерге жеткенсиди. Үй курду, балдарды чоңойтту, оокат курады, машина алды. Булар бирок көңүлдүн бир бөксөсүн толтура албайт экен. Ошондуктан жашоосу супсак сезилип, кандайдыр көңүлдөгү өзгөрүүнү эңсей баштаган. Үй бүлөлүү жаны айласы кеткенде көңүлдөш күтүп болсо да, жок эле дегенде бирөөнү сыртынан сүйүп болсо дагы жашоосуна жаңылык киргизгиси келип жатпайбы? Аялына болгон анча-мынча сезимдери балдарына өтүп кетип, аны менен эрди катындык милдеттер, орток оокаттары гана бириктирип, кээде гана эркектик кумарын кандырганы менен 35 жаштагы болуп толуп турган, ден соолугу чың, турмушунда баары жайында эркек үчүн минтип бөлөк жайыттарга мурун көтөрүү мыйзам ченемдүү көрүнүш эле. Айрыкча Алим сыяктуулар кара жанын карч жүрүп, бутуна турган үчүн 35 жаш опурталдуу кез. Колунда акчасы бар, көңүлү ачка алар ар кандай көңүл ачуулар менен ыпыластарга бой уруп жибериштери мүмкүн. Эркектер азгырылган 3 АААнын бири аракка, Алимдин анча шыгы жок. Ичсе андай деле өзүн жакшы сезбейт, көңүлү да көтөрүлбөйт. Кайра кыжаалаттана берет. Эртеси көңүлү айнып, баш жазмак тургай көргүсү да келбей калат. Эгер ашөпкө алып койгон болсо 2 күн бою ооруйт. Экинчи А болгон акчаны кимдер жакшы көрбөйт. Бирок жогоруда айтканыбыздай бутуна туруп, бул кооз баалуу кагазга ток пейил боло түшкөн учуру. Эркектин 3-чү азгыргы болгон аял затына азыр даана суу сап, көңүлү да чың күүлөнүп, дене бою да ага толук даяр. Учкун эле түшсө дүрт этчү кургак чөптөй болуп жалбырттоого, чоң сүйүү менен албут секске бой урууга белен болчу. Пендеси эңсеп калганды Теңирим берип сыноого салат турбайбы? Таң эртең мененки жанагы жаш кездеги көмирине окшош аял затынын капыстан көз алдында пайда болушу араң турган сезимине бүлүк салып кеткенсиди. Качанкы жакшы күндөрүн, жаштык учурун эсине салды. Кайдан жайдан пайда болгон бул сулуу кечээ эле товарларын алып келип койгон белем контейнерине кирип кеткен бойдон бир топко көрүнө койбоду. Ошентип көрөрү менен көңүл оту козголуп калган ал, аты ким болду экен, каяктан келди экен деген сыяктуу ойлору менен алып урушуп, улам ал жакты карап коюп отурду эле бир кезде алиги сулуу жеңил желпи спорттук кийимин кие калган экен шыпылдай басып өзүнө карай жөнөбөспү? Боюн түзөп оңдонуп тура калгыча жете келген ал: «Байке, ширеңкеңиз барбы?» деди.
Ширеңкебиз бар, бирок атыңызды айтсаңыз берем, деди кичине сүрдөй түшкөнү менен өзүн колго ала калган Алим жагымдуу жылмайганга аракеттенип. Ой байке, жөн эле бербейсизби, соодалашпай, деди сулуу сумсая түшкөнсүп. Сендей сулуунун атын бекер укпайын деп жатпаймынбы, деп чөнтөгүнөн ширеңке алып чыгып сунду эле тигил. Гүлнур менин атым, деп шарт бурулуп кандай келсе ошондой жөнөй берди. О, өңүң айчүрөктүкү, атың Гүлнурдуку болсо тим эле жылдыз турбайсыңбы, деди тиги узап кеткендиктен көтөрүңкү үн салып, артынан аңгыраган базарды жаңырта ырдап кое берди. Адам болуп жаралып, дүйнөгө бир келген конокпуз, кадырлашып алалы, бүгүн конок, эртең жомокпуз, деп азыркынын кыйын ырчысынын айтылуу ырын созгонунда Гүлнур артка кылчая берип жымың этип күлүп койду. Ширеңкени эмнеге сурады? Тамеки чеккенгеби? Эгер тамеки чексе жеңил ойлуураак болушу керек. Жакшы аял заты андан алыс болор, деген сыяктуу суроолуу ойлору чубалган Алим бир аздан кийин жанагы берген ширеңкесин шылтоолоп басып барды. Контейнер ичинде көп деле товар байкалбады. Көргөзмөсүндө 10 чакты кызыл-тазыл аялдардын көйнөктөрү илинип, ичиндегиси жарым-жартылай бошогон 2-3 чаар баштык төрүндө турат. Гүлнур өзү болсо ушул кийимдеринин жанында жансыз манекен сыяктуу тик туруп турган экен. Өзүн көрөрү менен сумсая карап ширеңкесин сунуп. Рахмат, деди. Сүрдөй түшкөн Алим ширеңкесин ала берип, эч нерсе эмес, менин атым Алим, деп дагы бирдеме дейин деди, бирок оозуна эч кандай ылайыктуу кеп келбей артына бурулду. Каңылжарын өрдөгөн арча жытынан улам ширеңкесин эмнеге жумшаганын түшүнгөн Алим тамеки тартпаган, кылтың-мылтыңы жок, түз жүргөн неме окшойт, деген ойго келген анын кызыгуусу ого бетер күчөдү. Ушул күндөн баштап Алимге Гүлнур деген көңүл эрмеги табылды. Жумушка келе жатканда Гүлнур келди бекен, келсе кандай кийинип келди экен, күйөөсү бар болсо бүгүн ээрчитип келген жокпу, деген сыяктуу ойлор менен келсе кечинде канчага чейин отурат болду экен. Көбүрөөк отуруп калды, күйөөсүн күтүп жаткан жокпу, бүгүн соодасы болгон жок, эртең тажаган эме келбей калбайбы, деген сыяктуу санааларга кабылчу болду. Алимдин бир жума өткүчөктү байкашынча, Гүлнур ашыкча жүрбөгөн, аш өпкөс күлбөгөн, киши менен мамилешкенге шыгы жок, кырс мүнөздүүдөй сезилди. Жумушка эрте келип, кеч кетүүсү анын тактыгы менен жоопкерчиликтүүлүгүн билдирип тургансыды. Көбүнчө кабак чытып, капалуудай жүрүшү турмушунда баары жайында эмес экенин билдиргенсип, жупунураак кийинип, карапайым жүргөнү байгер деле жашабасын байкалтты. Иштеп баштаганынан бери ага бейчеки деле киши келбей, күйөөсү жок болсо экен деген тилеги кабыл болчудай болуп, ал бойдок эле болсо өзүнүкү болчудай көңүлү жайланды Алимдин. Бирок базар деген базар. Андагы сатуучулар бир үй-бүлө сыяктуу. Канчалык аралашкын келбесе деле, сырыңды алдыргын келбесе дагы, баары бир эле анын айкын болуп тынат акыры. Гүлнурдун өзүнүн маңдайындагы Фатима эже менен көп сүйлөшүп туруп каларын байкаган Алим бир күнү ыгын таап, андан билмексен болуп кошунасы жөнүндө сурады. Сиңдиңизди зерикпейин деп жаныңызга чакырып алдыңызбы? Кимди айтасың? Маңдайыңыздагы жанагы айчүрөк Иманалиевага окшош келин сиз сиңдиңизби? Жок ай. Кошуна катары эле сүйлөшүп калып жатабыз. Мен нарындан, ал Жалал Абадтан болсо каяктагы сиңди? Куулук шумдугу жок ырас неме окшойт бечара. Неге бечара деп жатасыз? Андай деле кебетеси жокко? Бечарасы ушул да. Күйөөсү Орусияга кеткен бойдон 1,5 жылдан бери келе элек экен. Баласын тайларына кетирип, айла жоктон мугалимдигин таштап базарга чыгыптыр. Ошондой бекен, деп калп эле кайдыгер сыяктуу кабылдаганы менен күйөөсү бардыгына ичинен кайгыра түшкөн Алим кайра өзүн ушундай аялын кароосуз калтырып, ага жараша 1,5 жыл бою келбеген күйөөсү да күйөөбү, деп өзүн жооткотуп кайра. Күйөөсү болсо эмне экен? Мен аны алайын деп жаттым беле. Кичине көңүл ачсам болду да.
күйөөсү тиякта дайынсыз жүргөндө ага болгон таарынычынан пайдаланып, деп өзүн үмүткө жетелеп, тартынбай эле аракет кылмакчы болду. Бирок учурашканда да, коштошкондо да баш ийкемиш эткен, сөз ыргытса бар же жок, ооба деген гана чолок жооп айткан, өзүн көрмөксөн болгон бул бир мүнөз неме оңою менен алдырчулардан эмес экен. Алимдин айласы кетти. Кечинде жеткиримиш болуп сөзгө тартсабы, же артынан аңдып барып үйүн билип алып, эртең менен калп эле жолугумуш этип сала келгиче сүйлөшүп, анан мамилесин улап кетсеби, же товарга барганда акмалап туруп жүгү менен кошо ала келип жагынсабы. Ушинтип жүргөн күндөрдүн биринде Гүлнур Фатима эже баш болгон ушул базардагы дагы эки аял болуп тез-тез чогулушуп, бир нерсени талкууламыш этип жаткандарын байкап калды Алим. «Эже, эмне эле чогулуп жатасыңар?» деп сурады Алим. Тигил үчөө өз соода орундарына тараганда атайын Фатимага барып: Алимбай, жыргаганыбыздан чогулуп жатат дейсиңби? Төртөөбүз бир топ түзүп, банктан насыя алалы деп жатабыз. Насыя? Насыя деңизчи. 5 киши алса болот бекен? Алса болот. Анда 5-чи мен болоюн. Сага дагы кредит керекпи? Ооба, мен дагы ойнойм. Алим, сага эмне кереги бар ушунун? Керек. Бул оюн эмес. Биз жыргаганыбыздан алып жаткан жокпуз. Сенин товарың көп албай эле кой. Эже, эмнеге кошкуңуз келбей жатат мени? Же мага ишенбейсизби? Ишенем. Бирок бул баш оорунун сага эмне кереги бар дейм да. Биз болсо товарыбыздын жоктугунан ушинтип жатабыз. Коркпой эле кошо бергиле. Мени билесиз да, аябай жоопкерчиликтүүмүн. Мейли анда. Рахмат эже. Ошентип бул кичи насыяны чогуу алуучу топ кийинки чогулушунда Алимди да өздөрүнө кошуп алышып, дароо ошол күнү эле кичи кредиттик компанияга арыз жазышты. Эртеси эле бул пул жардам аталган кичи насыя берген мекеменин өкүлү чакан чогулуш жасап, насыя алуу жана аны төлөөнүн жол жобосун түшүндүрдү да, түштөн кийин Жарашык базарына келип, бешөөнүн соодалары менен таанышып, товарларын көрүп чыкты. Кимдин күнүгө канча товарын, кайсы товардан канча түшөрүн, соодадан башка дагы да кошумча кирешеси барбы деген сыяктуу суроолорду берип, суралган сумманы төлөй алабы деп изилдөө жүргүзүп, өз ишин жасап, милдетин аткарып кетти. 3 күндөн кийин насыя алар кез келип, алакан ушалаган бул чакан топ Алимдин машинесине түшүп, пул жардам компаниясынын баш кеңсесине белгиленген убакта жетип барышты. Паспорттар текшерилип, тиешелүү документтерге колдор коюлгандан кийин компаниянын насыя берүү боюнча улук өкүлү кыскача сөз сүйлөдү. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү алган насыяңар буйругулуктуу болуп, көптөгөн кирешелерди алып келсин. Ушул биздин жардам менен бутка туруп кетиңиздер. Товарыңар дүкөнүңөргө толуп, акчаңар айланып турса, биз кубанычта болобуз. Бүгүн сиздер кепилдикке эч бир мүлк койбой, бирок өзүңөр бири-бириңерге кепил болуп, ар бириңер 100 000 сомдон 6 айлык мөөнөткө алып жатасыздар. Бирок жаман айтпай жакшы жок дейт. Кокус бирөөңөр төлөй албай калсаңар, баарыңар жооп бересиздер. Ошондуктан мен сиздерге бекем ынтымак, чоң жоопкерчилик жана чың ден соолук, ийгиликтерди каалайм. Алган акчаңар буйругулуктуу болсун, деп алдына 5 бөлүк болуп коюлган өңчөй 1000 сомдуктарды топтун 5 мүчөсүнүн колдорунан бекем кысып тапшырды. Мына эми эжелер, карындаштар, ар бирибиз ар куракта болсок да классташ болуп калдык. Акчабыз буйругулуктуу болсун, ортобузда ынтымак болсун, анан, деди Алим, баятадан бери чөнтөктөгү чоң акчанын сүрү, бекер эле колго тийгенсиген кандайдыр ички кубанычынан улам көздөрү күлмүңдөй түшкөн беркилердин кызыктай абалын бузуп: Ооба, алыш оңой, төлөп бериш кыйын. Ошол үчүн Кудайым бизге кубат берсин, соодабыз болуп турсун, деди Фатима эже ойлуу түрдө. Туура айтасыз, дешти беркилер. Болот, товарды басып койсок болбогондо кайда бармак эле? Андан көрө башкага кур болуп кете элегинде акчабыздан ооз тийбейливи?
деди жашы 30дардагы кара көзү ойноктогон ак жумал келин Гүлбар. Чын эле, ай сайын эле кредит алып жаттык беле, ооз тийсе ооз тиели, деди топтун дагы бир мүчөсү, жашы 50-лөрдөгү шакылдап сүйлөп, шыпылдап жүргөн Касиет айым. Жок, акчаны чырып-чыргасын коротпой товарга салалы. Төлөштү да ойлоп, акчанын башы кайда кетсе, аягы да ошол жака барат, деп Гүлнур каршы чыкты эле. Гүлбар менен Касиет аны жаалап кетишти. Койчай ырым-жырымыңды. Бул акчаны өзүбүз үчүн коротпогондо кимге коротмок элек? Мен мисалы үчүн бул акчаны чынын айтсам товарга деле салбайм, үйүмдү оңдотом. Ошону айтсаңыз, өзүбүздөн өзүбүз аямак белек. Бүгүн бир шылтоо табылып турганда көңүл ачып алалы, деди Гүлбар. Байкаңыздар, деги төлөй албай калсак бири-бирибиз үчүн жооп берерибизди унутпаңыздар. Апей ай, сен эмитеден эле ушинтип жатасың, төлөп бүткүчө кулак мээбизди жеп коесуң го? Мен жөн эле эскертип жатам. Төлөй келгенде кыйналып калбайлы, деп Гүлнур тайсалдай түштү. Сен эскертпей эле кой, деп Касиет ички кыжырын сөзүнөн билинтип келе жатканда, аялдардын бул айтышуусу минтип отурса, акыры ажылдаган урушка айланарын сезе калган Алим ортого түштү. Урматтуу классташтар, ортодогу жалгыз эркек экенмин. Мага сөз берип койбойсуздарбы? Деп уруксаат сурамыш этип, анан тигилерден жооп күтпөй эле сөзүн баштады. Апенди казы болуп иштеп калат. Бир күнү араздашкан эки киши калыстык сурап апендиге келишет. Биринчи кишини угуп, сеники туура дейт. Экинчи кишини да угуп, сеники да туура деп туруп, экөөнү тең кетирип жиберсе, буга күбө болуп турган аялы, экөөнүкү тең туура болсо, анда ким күнөөлүү? Бирөөнүкү туура эмес болушу керек эле да, десе апенди, сеники да туура деп коет дейт. Анын сыңарындай, экөөңүздөрдүн айтканыңыздар эң туура. Бирок мени да угуп койсоңуздар, меники дагы туура чыгабы деп ойлойм. Азыр мен ушул арада бир жакшы кафе бар, ошого токтоюн, кичине отуралы, жеп ичели, көңүл ачалы, бирок бүгүнкү алган акчанын эсебинен эмес, менин эсебимден. Араңыздарда жалгыз жигит экенмин, сиздерге бир сый көргөзүп коеюн, кандай дейсиздер? Ортодо дароо ыңгайсыздык жаралып, саамга эмне дээрлерин билбей отуруп калышты да, анан ооздору бош. Мейли, мейли, дешти. Ой байке, жөн эле койбойсузбу? Деп Гүлнур буга макул болгусу келбей, бир шылтоо таап кетип калайын деген ойго келди эле, оң ыптасында отурган Фатима эже капталынан нукуп тыйып койду. Өзү дагы тигилердин эркине каршы боло берсе, ырыс кыркарланбай көрсөткөн сыйды көрө бербейсиңби? Деген кагууну угаарын ойлоп унчукпай калды. Жакынкы кафеге кирип орун алышты. Ушунча болгондон кийин Алим аянбайын деди. Аялдардын каалаган тамактарын алдыга жайнатып, кымбат коньякты ортого койкойто койдурду. Аркы беркини сүйлөшкүчө тамактанышып, шараптан бир-эки алышкандарында аялдардын жүздөрү албырып, көңүлдөрү көтөрүлүп, шаңдуу сүйлөп, наздуу күлкүлөрү чыга баштады. Жанагы пикир келишпестиктен кийин ансыз да мүнөсү кырс Гүлнур ого бетер ичим тап боло түштү эле, бара-бара ал деле бул көңүлдүү отурушка аралашып кетти. Рулда экендигине байланыштуу шарапты оозуна албаган Алим конокторунун үстүнө үйрүлүп түшүп, кашыгын алып бере калып, тамагын салып, шарабын куюп, ысыгылыгын сунуп, жакшы сөздөрүн аябай тейлеп жатты. Ушинтип отуруш кызып калганда Алим музыканттарга басып барып, коноктору үчүн музыка заказ кылды. Зал ичи саал күңүрттөнө түшүп, жыбылжыган жайым музыка акырындан жаңырыктай баштады. Музыка ыргагына жараша жай басып, конокторуна жеткен Алим Гүлнурду бийге чакырды. Тартына түшүп, Алимдин эркине көнгөн Гүлнур аны ийнине колун коомай койгондо, карылуу жана жылуу колдор белине курчалды. Экөө кыналыша түшүшүп, каалгыган музыканын агымында калкылдап жөнөштү. Аялдар жагымдуу гүл буракчыты буркурап, Алим дем алган сайын көкүрөгүнө толо түшкөнсүп, тал чыбыктай назик денеси кучагына толуп-толбой дирилдеп, тикке караган кумарлуу көздөрү өчүп күйгөн жарыктарга чагылышып, ууртундагы билинер-билинбес жылмаюу өпкүсүн келтирип, делебесин козгоп жиберди Алимдин. Ошого жараша сүр басты.
туура бийлеп жатамбы деп кыжаалаттанды. Жагымсыз жыттанган жокмунбу деп сана аркады. Бир нерселерди сүйлөмүш керек беле деп ылайыктуу сөз издеди. Бирок таппады. Гүлнур, өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Дегенге бир кезде араң жараганы менен туура сурадымбы деп сана аркай түштү. Балам айылда, күйөөм Орусияда, өзүм биякта болгон ошол деп ого бетер сумсая түшүп, ызалуу жылмайып кайра өзүнө суроо узатты. Андан көрө сиз өзүңүз жөнүндө айтпайсызбы? Бизде деле сеникиндей супсак жашоо, деп койду Алим, өзүнүн үй бүлөсү тууралуу айткысы келбей. Ошону менен музыкада аяктап, Алим ордуна отурмакчы болгондо Гүлбар алдын турой калып, «Чоң жигит, биз менен да бийлеп койбойсузбу?» деди кара көздөрүн ойноктото кашын серпип. Гүлбар менен жанагындай кысылган жок Алим. Музыкада мурдага караганда тез ыргактуураак ойноп, өнөктөшү дагы жеңил бийлеп жаткансыды. Бирок Гүлнурдун жанагы сүрдүү таасиринен жакшы чыга албай, көңүлсүздөй бийледи. Ушинтип ичип жеп, ырдап бийлеп отурганда убакыт да зымырайт эмеспи? Алдыдагы тамак желип, шарап ичилип бүткөндө аргасыздан үйдү ойлошту. Эх десең, дайым эле ушинтип жүрө берсек кана, деди бул кечтин тез өтүп кеткенине ичи ачышкан Касиет шыпшына. Бизди ким кой деп жатат? Чөнтөгүбүздө 100 000, алдыбызда машина, жаныбызда жыйитибиз бар. Таң атканча шапар тепсек да жарашат, деди Гүлбар экилене. Кеттик анда, түнкү Бишкекти чимирип бир чартаңбай тебели, деп Алим тиги экөөнү коштоп сүрөп жөнөдү. Ичтерин шарап кызытып турган Гүлбар менен Касиетке бул жага бербей калды. Кеттик панорамага, түнкү Бишкекти карайбыз, деди эле Касиет. Гүлбар андан ашып түштү. Андан көрө кеттик көлгө, түндөп жетип таңды көл жээгинен тособуз. Барсаңар бара бергиле, бирок мени үйүмдүн алдынан түшүрүп койсоңор болду. Аябай чарчадым, деди баятадан унчукпай отурган Фатима, тигил ээликкен немелерди жактыра бербей. О, жакшы идея айттыңар. Бүгүн барбасак дагы башка күнү ушул классташтар чогуу чаран 3 күнгө болсо да көлгө барып эс алып келбейлиби? Кандай дейсиңер? Алып барып келиш менден болсун, деди Алим ого бетер коштоп сүрөй. Во, мына жигиттик сөз, мына чыныгы эркек, деп кыйкырып жиберди Гүлбар. Касиет коштоду. Азамат, сендей сыр билги жигиттер көп болсун. Ошентип көлгө барып эс алып келишти. Дароо эле чечип, аки чүкүсүнөн бери сүйлөшүштү. Мейли барса барып келели, деп Фатима да каршы болбоду. Гүлнур гана булардын сөзүнө аралашпады. Жаман уй жайытын бир күндө түгөтөт болбой, көлгө кийинки жумада баралы. Кантип кандай барышты эртең базардан сүйлөшөлү, деп тарамай болушту. Аялдарды үй-үйлөрүнө жеткирип коймокчу болгон Алим кимдин каякта жашаарын сурап, сен мен жакта жашайт экенсиң, деп атайлап эле Гүлнурду эң артка алып калып, ыгын таап бирдеме кылбаса да үйүн билип алмакчы болду. Гүлнур шаардын чет жагындагы чолок көчөлөрдүн биринде Батирде турат экен. Машина үйүнүн алдына токтогондо Гүлнур: «Рахмат, жакшы барыңыз», деп түшө баштады эле Алим. «Жакшы кал», деп колун сунду. Тартына түшүп кол берген Гүлнурдун алаканын бекем кысканында биринчи жолу адамдын колу тийген азоо жылкыдай селт-селт чочуганын сезди. Бүгүн бул сулууга карай 1-2 кадам жасап жакындаганын, аракет кыла берсе акыры алдында туйларын ойлогон, бирок ал оңою менен алдыра койбосун болжогон Алим эртеси таң атпай Гүлнурду үйүнүн алдынан тосуп алды. «Ой», деп чочуп кетти эшик ачып чыга берген Гүлнур Алимди көрүп. «Сиз эмне ушул жерге түнөгөнсүзбү?» «Сен үчүн түнөсө түнөгөндүрмүн», деп сырдуу жылмайган Алим кайра олуттуу тарта түшүп: «Гүлнур, сен табарга барсаң ала кетейин деп эле кайрылып калдым. Барам, бирок сиз жөн эле койсоңуз болмок экен, убара болуп». «Эч нерсе эмес, мен бияктан алыс деле жашабайм, эч кандай убара жок». «Мейли анда». Экөө кечээден бери бири-бирине көнө түшүшкөн экен. Эски тааныштардай сүйлөшүп, Дордойдон толтура товар жүктөшүп, соода кызый баштаганда жарашыкка жетип барышты.
барышса 3 аял көлгө кандай барып эс алып келишти талкуулашып, майда чүйдөсүнө чейин эсептешип, жөнөп кетер күндү да белгилеп коюшуптур. Муну укканда Алим: «Сиздер эмне көлдү ойлоп уктабай чыккансыздарбы?» деп айран таң кала тамашалады. Дем алыш күндөрү көлдө эл көп, бут коерго жер жок болот. Эртең 3-чү күнү эле чыгып кетсек, 2 күнү бою эл аз кезде эс алып кайра тарта беребиз. Азык түлүктү бияктан ала барып, тамакты өзүбүз жасап ичсек, шире, суусундук, ичкиликти жүктөй барсак, көп деле чыгым болбойт экенбиз. 1000 сомдон эле чогултат экенбиз, дешти. Алим буга макул болуп, Гүлнур унчуккан эмес эле, бирок ал эртеси барбайм деп чыкпаспы? Эмнеге баргың келбей жатат? Мындай мүмкүнчүлүк жылда эле боло бербейт. Жолуң бекер, жеп ичкениң менен жатаканага 1000 сом чыгар, болду. Акчаны өзүңдөн өзүң аябаа да, ай. Ансыз деле жылы бою саргайып базарда отурабыз. Бир эс алып койсок эч нерсе болбойт. Ошону айтсаңыз, ушул 3 күндө базарда отуруп акчаны күрөп тапсак да эсте калбайт. 1000 сом жумшап көлгө барып келсек, эстен эч качан чыкпайт. Керек болсо 1 жылга жеткидей кубат алып каласың, дешип үчөө 3 жактан жаалашты. Карызга кукумдун батып отурсам, көлдү ким коюптур мага? Деп Гүлнур караманча каршы болду. Кредитти Гүлнур үчүн алган. Кафеге да Гүлнур үчүн аялдарды киргизип, эми көлдү дагы ал үчүн уюштуруп жаткан Алимге бул аябай катуу тийгендиктен ал: «Гүлнур, атай чогуу барып эс алып келели» деп жатсак, ушунун туура эмес да. 1000 сомду мен эле төлөп коеюн, барып келчи элден калбай, деп жалдырап ие жазда деле Гүлнур ого бетер кетенчиктеди. Кереги жок, мен үчүн акча кошпой эле коюңуз. Силердин акчаңарга бекер эс алсам, эс алгандай болмок белем. Көп жылдан бери соода кылып, эс ала турган даражага жетип калыптырсыздар. Менин болсо соода кыла баштаганыма 1 айда боло элек. Карыздарым да көп, деп такыр эле баш тартты. Барбайм, деп көшөргөн немени зордуп алып барышмак беле. Түш ой, алчу оокаттарын алган 3 аял, 1 эркек көлгө жөнөп кетишти. Касиеттүү ысык көлгө күн бата элек барышкан алар баардык шарты бар, атагы да таш жарган айтылуу пансионаттардын бирине да кайрылышпай, элдер көп деле биле беришпеген, ага жараша андай деле ыңгайлуулуктары жок. Бирок көлү жакын, жана таза, эс алуу жайларынын бирине токтолушуп, 3 аял өздөрүнчө бир бөлмө, Алим дагы бир бөлмө ээлеп ыңгайлуу жайгашышты. Жайгашары менен жолдо ичип жеп барышкан алар түз эле көлгө бой урушту. Бир топко чөмүлүшүп, далайга чабак урушкан соң, караңгылык дагы курчап келди. Курсактары да ачып, көл жээгине дасторкон жайышты. Айлана тыптынч болуп турду. Мээлүүн жел тоо тараптан уруп, көл эне анда-санда гана шырп этип коюп, мемирип тунду. Антсе да аба салкындай түшүп, жалаң купальникчен аялдар көйнөктөрүн кийишип, Алим чоң сүлгүсүнө оронуп, дасторкон четинде отурду. Ичкиликтен жумшак кызыл винодон арбын алышкан эле. Ал дешип, бири-бирин кысташып, ууртап татып отурушуп, кызый да түшүштү. Ага жараша көңүлдөрү көтөрүлүп, күлкүлөр күчөп, үндөр шаңдуу чыга баштады. Бир гана Фатима эженин өңү кубарып, жер которуп аба алмашканда кан басымы көтөрүлө түштү белем, энтиге дем алып, баш оорусу күчөп келгенде кыңкылстап, бирок бул абалын жанындагыларга көп билгизбей, алардын көңүлдүү маанайларын бузгусу келбей четте отурду. Бирөөнүн оорусун бирөө сезмек беле. Беркилер улам тамашалашып, каткырып күлүшүп, шарапка кызыган жандары күчөп көңүл ача башташты. Арабызда отурган сулуу жигиттин үнү да аргендей болушу керек. Анда эмесе Алимбай көл энебизге арнап көл тууралуу ырлардан созуп койбойсузбу? Деди эле Касиет. Беркилер: Кана сендей жигит кантип ырдай албасын? Дешип кол чаап жиберишти. Чын эле ыр билчү эмес элем, деп башын кашып ойлоно түшкөн Алим саамга ойлоно түшүп, коңур үнүн акырындан созолонто көтөрдү. Көлдүн жээги, бирге бастык салкындап, жайдар мүнөз жаз гүлүндөй жаркылдап, деп Ашыкенин айтылуу ырын ырдаганда Беркилер дагы коштоп сүрөй созушту.
Алим ыр кезегин четте аралаша албай кубарып отурган Фатима эжеге берип, ал ырдаганга шайым жок, андан көрө ыр окуп берейин деп Алыкулдун классикага айланган көлгө арналган ырын көркөм айтканга аракеттенди. Ысык көл, кээде тынч да кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Гүлбар өзүнө кезек келгенде араң эле турган белем дароо эле добушун оболотту. Көл толкуду, күрп шарп этип толкуну. Көл толкуду, бирок билбейм коркууну. Ал анткени колтугумда Алимбайдын колтугу, кандай сонун көл жээгинде арак ичип олтуруу деп шаңдуу үн менен созгондо учур менен маанайга дал келише калган бул ыр баарына жагып, коштой ырдашып хорго айлантып жиберишти. Бүтүп калса кайра башынан кайталай беришти. Көптөн топтолгон ички буктарын чыгарып жаткансышып, кыйкырып ырдашты. Ушинтип баягы базарда ар кимди карап, алып коёр бекен деп саргайып отурган кездеринен өч алып жатышкансып албууттана, ушул катаал турмушка обу жок эркелеп, ичтеги толгон буктарын зордоп чыгарып, буулуккан черлерин жазып жатышты. Бир кезде тетигил тескей тоолорунан толгон ай толукшуп чыгып, шоокуму айлананы жаркытып, чагылган нурлары чыбырчыктай чагылышып, түнкү көлдү чалкытканда бул сулуулукка ар бала түшүп, ашык сөз айта албай суктанып отуруп калышты. Баятадан кыйналганына карабай, бул көңүлдүү отурушту бузгусу келбей отурган Фатима эже ошондо гана: "Менин кичине башым ооруп турат, барып жата берейинчи" дегенде Касиет кошо тура калып: "Өңүңүз жаман кубарып турат, мен дагы сиз менен барайынчы" деп коштоп жөнөдү. Ал нары узай бергенде: "Биякты экөөңөр жыйнап барасыңар да, деп өзү да кайра келбесин билдирди. Алим Гүлбардын өзүнө кош көңүл эмес экенин 2-3 күндөн берки мамилеси менен көз карашынан эле байкап, көздөгөнү Гүлнур көлгө келүүдөн баш тарткан соң, мынча болду Гүлбардын тамырын тартып, ыгы келсе жайлайын деп ойлогон. Мына эми экөө жалгыз калышкандарында ошол учур келгенин дароо сезип, кандай баштасам экен деп болжосунун кача албасына көзү жеткен жырткычча комдоно түшкөнсүдү. Гүлбар да мунусун билгендей: "Ушүп кеттим" деп жамынчасы менен кымтылана айдын нуру чыбырчыктаган көлдү тиктеп, маал ката түшкөн өзүн күткөн сыяктанды. Өзүнөн бир кадамча эле алыс далысын сала отурган Гүлбарга кандай жеткенин да билбей калган Алимдин арбайган кош алаканы аялдын аркасын назик сылап келип, эки колтугуна сүңгүгөндө жумшак дене бою дирт этип алып, ошого жараша: "Ай, эмне кылып атасың?" деп чочуду. Бирок булкунганга алы келбеди. Анткени кош алмасы карулуу колдорго толо түшүп, денеси артка тартылып, жаагына жумшак ысык деми келип, бетинен жумшак эриндер аймалап, дирилдеген бүт тулкусу Алимдин күчтүү кучагында калып, каршылык кылганга туйлаганга эрки жетпей калды. Алим кандайдыр бир ыкчам кыймыл менен заматта Гүлбардын алдына өтө калды да, эриндерине чапталышып, колдору бүт денесин сыйпалап, сырак эте эки жакка кеткен буттардын ортосуна кире калды. Анын колдору эми чоң жолтоо болуп жаткан жука купальникти ийин ылдый шыпырып түшкөнгө, өз ээлигинде калган бул назик денени жылаңачтаганга дал бастай баштаганда Гүлбар: "Азыр эмес, бул жерден эмес, болбойт" деп кыңкылдай берди. Анын оюн биле калган Алим жерден так көтөрүп алып, мындан 100 кадамдай алыстагы коттедждерди карай алып жөнөдү эле. Гүлбар дагы мойнуна асылып өзүнө жеңилдик келтирди. Жеткенчекте 2-3 тынып, тынган сайын аймалашып өбүшкөн экөө Алимдин бөлмөсүнө киргичекти төшөктөгү аял эркек айкалышына даяр болуп калышты. Алим Гүлбарды жаткырганда жаман эски керебет качырай түштү.
дене чыңалткан кумарларына ээ боло албай бара жатышса да, бул жаман керебет төшөк оюнуна өтө эле ыңгайсыз экенин, бир кыймыл жасаса 5-6 жолу кыйч-куйч этээрин билген экөө төшөктөрдү жерге тартып түшүрүштү да, Гүлбар оңдоп салгыча анын артына жабышкан Алим купальнигин ылдый шыпырып түшүп, бул тартынуусун жоготуп, уялганды унуткан аял белиндене өзүнүкү гана болуп калганына эми-араң ишенгенсип шашпай, өзүн жоготпой, бүт денесин чыңап келген кумарын өз маалынан эрте төгүп албаганга аракеттенип, делдектеген делебесин аздан сарптап, бир далайга чуркаш үчүн далаалаттана дүмүрөңдөп, кирделе алдындагысы кыңкыстап, акыштап, ого бетер бекем кучактап, өзүнө тартып, ысык, кызый жерине сүңгүгөн сайын дагылап, ар бир кыймылына ахылап, жыргалдын туу чокусун карай бири-бирин коштой сүрөп учуп бара жатышты.